Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо сиздерге кантип пароль алмаштырып алсам болот. Кандайдыр бир себептер менен паролум бирөөгө жеткиликтүү болгон болсо, ал эми биз кайгырбай эле өзүбүздүк кабинетке кирип паролду алмаштырып алсак болот. Өзүбүздүн интернет магазинибизге киребиз. Номерим сакталган үчүн войти деп кирип кетем. Так, настройкиге киребиз. Личные данныйга киребиз. Личные данныйга киргенде настройкиге киребиз. Настройкиге киргенде сменить пароль деген мына калемдин сүрөтү турат. Ошол жерде басып туруп, мурда паролдор латын тилинде тамгалуу, чоң тамга, кичине тамга жазылып, цифрадагы жазылуу абзел болчу. Азыр эми цифра менен эле жазып койсок болот. Эгер өзүбүзгө мен көбүнчө сунуштайм, туулган күн, туулган ай, чоңураак эжелер болсо ошол жылды жазып койсоңуздар болот. Бирок көбүнчө андай деле сунуштабайм. Мисалы, атыңыздарды кошуп койсоңуздар болот. Латын тилинде чоң, кичине, бирок оңдоордон алдын сөзсүз дептерге жазып алышыңыздар керек. Анткени өзүңүздөр кирбей калсаңыздар дагы болот. Кире албай калышыңыздар дагы мүмкүн да. Бирок паролум эсимде жок, кайгы эмес деген видеом бар. Ошол жерден кайра эле паролуңуздарды жөнөтүп алсаңыздар боло берет. Кандайдыр бир себеп болуп паролуңузду алмашууга туура келген болсо же жаттоого кыйын болсо, мен дайыма жаттап алыңыздар деп айтам, сунуштайм. Жаттоого кыйын болгон болсо өзүңүздөргө балаңыздын туулган күнүн, айын, жылын, же кызыңыздынбы, жакын адамыңыздынбы туулган күнүн, жылын, айын жазып, дептериңизге жазып, анан алмаштырууну сунуштайм. Сменить пароль деп туруп, ал эми эң астында сохранить деген кнопка бар. Сохранить деп жазып коебуз. Видеом керектүү болду деп ишенем. Көрүшкөнчө.